ташпай калат. Гүлдүн чагын ташпайт. Сироп кылганда гүлдүн чагын келе баштайт 2 күндөн. Бул деген сөз белковый корм. Баягы матка туюп баштайт, ары балалага баштайт. Кылча таап келе. Сөзсүз тамак берип, арын жаңылаш. Себеби кыш узак болот. Башталгыч балчыларды колдоо, билимин жогорулатуу, анан каржылоону оңойлотуу аркылуу өз кирешелерин көбөйтүү болгон биздин максат. Географиялык аймак кайсы жакта? Бүгүн биз тест центр жамааты жана Helvitas уюму менен Алай районундагы балчылар, жаңы фермерлерге балчы электерди, арыларды берип эрте жазда. Şu күнгө чейин аларды окутуп, үйрөтүп, практикалык тапшырмаларды, практикалык сабактарын өтүп, şu күнгө чейин өткөрүп, неме кылып келдик эле. Бүгүнкү күн акыркы финишибиз ушул Алай районунда арчыларга кантип асал алууну, бал жыйноонун жыйынтыктарын көрсөтүп бере алдык. Практикалык сабактарында кайсыл мезгилде кандай асал алынат, кайсыл рамканы кайсыл жерге коюлат, ар бир семьяга, ар үй бүлөсүнө кандай мамиле кылынат, ушу нерсени практикалык сабактарда көрсөтүп бердик. Карагыла. Циркуляция, абанын циркуляциясы болот. Литок жакты, ары кирген жакты. Ары өзү прополистап, шамалдын ныгын бурат. Анан кулуп мына жерге чогулабы, мына жерге чогулабы, мына жерге чогулабы, бир жерге чогулат. Ну тамак бар жерге чогулат. Тамак бар жерге чогулганга Жабыш керекпи жүрөсүн? Жок, желательно жаппасы керек. Шунча мына бир жагын жаап коюш керек. Өзү жабылат. Өзү. Мына кечти дагы көбөйтүш керекпи? Жок, керек жок. Ошол эле Норма. Мына эгер арым жарым болгондо кандай? Жарым болгондо этегин кымтыш керекпи? мындай кымтып биякты түшүрүп бияка ачып кое эле берет. Ооба. Түшүндүңөр а? Тест центрдин адистеринин консультациясы боюнча ушу балчы элек алалы деп чечтик. Быйыл жакшы, буюрса эми талаа күнүн өткөзүп жатабыз. Бүгүн тарталы деп келдик. Азыркы учурда 20 ящигибиз бар. Биринчи качкабыз, биринчи алышыбыз. Жыл бою алган жокпуз. Такыр азыр бир эле жолу тартып атабыз. Негизи ушундай жанагы методко бир жылда бир эле алган. Ушу жерге июнь айында алып келип койгонбуз. Азыр сентябрдын башында уже качка кылып алып атабыз. Өтө көп таасири жакшы тийди. Жакшы консультация алдык, жакшы сабак беришти. Биз негизи биринчи жолу ушу балчы элекке кызыгып балчы элек кармашыбыз. Ушу консультация алып өтө жакшы сабак алдык десек болот.